لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Андан кийинки кадам жалпы чечүүтө турган жол мисалы жана айтып кеттим да, экинчи нерсе бул ошо үй бүлөдөн ушул нерсени чыгарбай чечкенге аракет кылыш керек. Бул негизги эреже ушундай. Бирок кээде үй бүлө мүчөлөрү чече албай калышы ыктымал. Же болбосо ошо чыр чатактын себептерин өздөрү түшүнбөй, маалымат аз болуп, диний илимдер аз болуп чече албай калышы ыктымал. Же болсо экөө бирин уккудай деңгээлден ашып, жиккөрүү, уруш, талаш мындайча айтканда акылдарын жоготуп, башкача уже катуу даражага өтүп кеткен убакыт болот да. Анда мына ошондой кезде гана анан башка сырттагы адамга кайрылса болот. Ошол адамга кайрылып атканда дагы ошо өздөрүнүн урушунун чегинде кайрылыш керек. Чегериден чыкпаш керек. Мисалы проблемасын айтып атып эле проблемага тиешеси жок башка бир маселелерди өткөн кеткенди чукуп, ошол уруш кандай чыккан болсо андан башкача сүрөттө көрсөтүп, андай маселелердин кереги жок. Кимди чечип бер деп ортого салып аткан болсо, ошого кандай проблеманы өзүң гана айтып, ошого гана аралаштырыш керек. Андан башка үй бүлөлүк маселелерге аралаштырып киргизип ийбеш керек да. Мына бул дагы негизги маселе. Албетте, эң биринчи ошо үй бүлөдө катаны оңдой турган адамдар, ошо үй бүлө мүчөсүнө жакын болгон, эки тараптан болгон адамдар болсо жакшы да, эгерде ошолордун илими болуп чече турган адамдар болсо, ошо тараптан келгени жакшы. Бул жөнүндө Аллах субхана таала айткан Куранда Ниса сүрөсүндө келет. Wa in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma innallaha kana aliman khabira дейт. Аллах субхана таала мусулмандарга айтып атат да, ошо үй бүлө маселесинде ошо эркек аялдын ортосундагы мамиле үзүлүп кетет, ажырашуу кыйын мамиле болуп кетет деп корко турган болсоңор, анда дейт, эркек тараптан бир чечүүчү адамды, ошо аял тараптан бир чечүүчү адамды алып келип ошону жөнөтүп чечтиргенге аракет кылла дейт. Анан Алла таала айтып атат, юрида ислахай дейт. Ошо чече турган адамдар, элдештире турган адамдар дейт, чын эле элдештирүүнү, оңдоону каалаган болсо дейт, мындайча айтканда ниеттери таза, түз ниетте келген болсо, анда юваффиқиллаху байна, анда Аллах субхана таала ошо үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосуна ийгилик берет деп атат. Инналлаха кана алиман хабир. Аллах акыйкатта Аллах субхана билүүчү жана кабардар зат дейт. Мына көрдүңүздөрбү? Бул жерде Аллах субхана таала ушу үй бүлө чечүүдөгү, проблема чечүүдөгү баягы өздөрү чече албай калгандан кийинки даражаны айтып, анан эки тараптан келип оңдосо жакшы деп ошого багыт берип атат. Анан ошол догу эң негизги маселе мына ошол эки тараптан жөн эле бир бул мен тууганым, сен тууганың деген маселе эмес. Ошол маселени чече ала турган адам жибериш керек да. Үй бүлө маселесин түшүнгөн, даанышмандык немеси бар, тиги жөндөмү бар, акылы толук, ниеттери туура адам. Ушундай адам жибериш керек, анан көрүнгөндү жибере бербей. Анан ошол адамдардын мына ниети таза адам болуш керек да. Мисалы аял тарап болсо өзүнүн тиги кызы болуп калабы, же байкесинин кызы болуп калабы, карындаш ушундай болуп калабы, ошого тарта берейин деген ниет болбош керек. Эркек тараптан да ошондой болуш керек. Эркек тараптан келсе, бул эркек менин жакыным эле деп буга тартайын деген маани болбош керек да. Экөөнүн тең эки тараптан келип оңдоп аткан болсо, экөөнүн тең ниети ошо экөөнү элдештирели, жакындаштыралы, мамилесин оңдойлу деген ниет болуш керек да. Мына ошондо Аллах субхана ошолорго ийгилик берет ошондо. Эгерде мындай маани жок болсо, демек анда алардын аракет кылганына пайдасы кетет да. Бул мына ошо ниеттин түз болушу, туура ниетте болуу бир ибадатка шарт кылат эмес, баардык амалга аралаша да кирет. Мына үй бүлөлүк маселеде да ошо ниеттин немеси, таасири ушунчалык чоң. Мына ошондой эле ушул жерден да биз пайда алсак болот да. Үй бүлөдө жанагындай ызы чыгып кеткенде, аял эркек өздөрү оңдойм деген болсо, алардын да ниети ушундай туура болуш керек да. Оңдоо ниетинде элдешели деген ниетте. Анан башканы максат кылып текеберленип, көңүл урбай, катаны башка бирөөдөн издей берсе, анда алар эч качан элдешпейт да. Мына ошон үчүн ушул маселе. Албетте бул жерде баягы Аллах субхана таала айткан багыт, бирок сөзсүз түрдө эле чыр чатак чыгып кетсе эле ошо эки тараптан жиберип оңдош керек шарт эмес. Кээде кээ бир үй бүлөлөр болуп калат, алардын ичинен ошо оңдогонго кудурети жеткен, акылы жеткен адамдар жок болуп калат да. Анда сөзсүз эле үй бүлө тараптан жакындардан жибериш шарт эмес, анда башка адамды эле издесе болот. Мейли бир адам болобу, же эки адам болобу, эч кылып үй бүлөнүн маселесин чечип бере турган, туура жолго сала турган, туура багытка жол көрсөтө турган адам болсо болду да. Ошону издеп таап, анан ошолорго кайрылса болот. Бирок жанагындай тиги ошо проблеманын чегинде гана да.
Анан ошо кайрылып аткан үй бүлөдө дагы чырчакта кандай болсо ошондой кылып айтыш керек. Ошону кошумчалап, өзүн актайын, өзүнүн айыбын жашырайын деген максатта эмес. Ошо оңдосу менен мен момундай иш кылдым элем. Күйөөсү болсо күйөөсү, аялы болсо аясы. Анан экинчи тарап мага мындай жооп кылды. Анан мындай чырчыкты ушундай келишпей калды да, ошону айтып берсе, анан динди түшүнгөн, уже чече ала турган адам карап туруп анан маселелерин чечип берет. Мына ушул негизинен эң негизги болгон маселе. Мына ушул баягы проблемаларды чече турган маселенин менимче баягы негизги жолжоолору ушулар да. Анан башка, албетте башка жолжоолор деле болушу ыктымал, бирок мен негизги этибарга алган ушу менен чечсе болот турган маселелер.